Биз кайсыл жол менен барабыз? деди Үмүт шаштысы кетип, анткени экөө тең түз кеткен жол эле. Билбейм. Деди машаякчы. Алар эки айрылыш жолдо көпкө турушту. Бир маалда алардын жанына кара тоорусунан келген ак кийимчен бир киши басып келди. Мен силерге жардам бере аламбы? Деди ал илберинке кайрылып. Биз асман шарына бара жатканбыз. Анан могу эки жолдун кайсысына түшөрүбүздү билбей, башыбыз маң болуп тургандагыбыз. Деди машаякчы. Мен да ошол жака барам. Жүргүлө менин артымдан. Деди жалганчы. Ал чыйыр жолдун бирине түштү. Ал эми зыяратчылар буга кубанышып анын артынан жөнөштү. Биздин зыяратчылар жол көрсөтүүчүгө чындап ишенишкендиктен бара жаткан жолуна да таптакыр көңүл бурушкан жок. Ал тургай асман шары алардын артында калганын байкашса да, үстүлөрүнө кайдан жайдан экени белгисиз чоң тор түшүп басып калгыча, жол башчысынын артынан жайбыракат кете беришти. Жол башчы дароо жылт коюп качып кетти. Ошондо алар кайрадан кайрмакка илинишкендигин, аларды башка бирөө эмес, жалганчыдан дал өзү азгырып алып келгенин билишти. Биз негизин айткан сөзүн кантип унутуп койдук экен? Деди машаякчы. Акыл берген картаны да карабаганыбызды карачы. Деди Үмүт кошумчалап. Тордон чыгууга аракет кылып жатып, машаякчы чөнтөгүнөн картаны таптакыр алып чыга албай койду. Бирок картаны алып чыкканда деле эч нерсе өзгөрмөк эмес. Ансыз деле алар тескери жолго түшүп кеткени айкын эле. Зыяратчылар торду тутканга аракет кылышты, бирок андан да эч натыйжа чыккан жок. Качан алар абдан күчтөн тайып, ыйлаганы калганда, аларды көздөй кимдир бирөө келе жаткандай көрүндү. Чын эле аларга периште келе жатыптыр. Жакын келгенде ал Бул жерде эмне кылып жатасыңар? деп сурады. Алар эки айрылыш жол, баягы жол башчы жөнүндө айтып беришти. Периште болсо үн катпастан эңкейип, торду жоон аркандан эмес, чыгырык жиптен жасалгандай оңой эле алып койду. Зыяратчылар эркиндикке чыгышып, периштеге ыраазычылык билдиришти. Менин артымдан баскыла. Деди периште аларга. Анан аларды кайрадан жолдун эки айрылышына алып келди. Алар тез эле асман шарына баруучу жолго келишти. Периште токтоп, зыяратчыларга кабагын бүркөп тиктеп Түндө кайда болдуңар эле? деди. Ажайып тоосундагы койчулардыкында. Деп башын жерге салып жооп беришти тигилер. Ошол эки айрылышка келгенде картаны караган эмес белеңер? Унутуп калыптырбыз. Деди Үмүт акырын. Периште аларга үчүнчү суроосун берди. Койчулар силерге жалганчынын кылыктары жөнүндө айтышкан жок беле? Кантип айтпасын, айтышкан. Бирок биз аны ушундай илберинки экен деп ойлогон эмеспиз. Периште биздин зыяратчыларга кейгендей түр менен бирок сүрдүү карады. Ошондой акылдуу, жакшы адамдардын кеңешине кулак салбаганыңар үчүн силерди жазалаш керекпи деп ойлоп турам. Бул жаза силерди тил алчаактыкка үйрөтсүн. Анан периште аларды жазалады. Албетте жазага чыдаш кыйын болду. Бирок алар таарынышкан жок. Себеби өзүлөрү күнөөлүү экенин жана жаза алар үчүн пайдалуу экенин билишти. Алар периштенин жардамына ыраазы болушуп, андан ары жөнөштү. Алар эми кыракыл болушуп, башынан өткөргөндөрү жөнүндө ыр чыгарып ырдап бара жатышты. Зыяратчылар дагы бир жолоочуну жолуктурушканда, бир топ эле жолду басып өтүп коюшкан эле. Анын аты Кудайсыз экен. Бирок алар муну билишкен эмес. Үмүт Абайла, бул дагы бир жалганчы болуп жүрбөсүн? деди. Жакын келгенде Кудайсыз токтоп, Кайда баратасыңар? деп сурады. Асман шаарына. Деди Үмүт. Кудайсыз чалкалап алып каткырып көккө күлдү. Мунун күлө турган эмнеси бар? Силер кандай гана боёсуңар? Бул эмне деген жөнөкөйлүк? Ишиңе чатак экен. Мындай шаар эч жерде жок. Бар, асманда бар. Мен да качандыр бир кезде ушинтип ойлогом. Азыр болсо менин оюм башкача. Мен 20 жылдан бери ошол шаарды издеп, бирок эч жерден тапкан жокмун. Ушунча жыл кыйналганымды чыгарып, бир жыргап алайын деп кайрадан үйгө бара жатам. Машаякчы досун карап, Сен оюңча мунуку туурабы? Деги Сакбол, бул жалганчылардан экен. деди Үмүт. Кантип эле асмандагы шаар жок болсун? Ажайып тоолордон эмнени көргөнүбүздү унуттуңбу? Бизге башкаруучу асманга баруубузду, ага ишенүүбүздү буйруган жок беле? Жүрү машаякчы, антпесе дагы кармап алышат. Машаякчы жылмайып, Кечир дос. Мен сени жөн эле сынайын дегем. Өзүм деле ага ишенбейм. Бул дүйнөнүн мырзасы бул шордуну да сокур кылып салыптыр. Бирок биздин ишенимибиз куру бекер эмес экенин билебиз да. Ошон үчүн жүрү, ылдамыраак, көңүлдөнүп бас. алар андан ары жөнөштү. Ал эми Кудайсыз болсо зыяратчыларды шыдыңдап, каткырып күлө үйүн көздөй кетти. Бирок биздин жолоочулар ага көңүл бурушкан жок. Өзлөрүн жаңы сыноо күтүп жатканын сезишпей, шайдоот баратышты. Бара-бара араң дем алып, жол жүрүүдө кыйындап, көздөрү жабышып үргүлөй башташты. Эс алып,
күч жыйнап алалы. деди Үмүт. Кой, антпейбиз. Деп машаякчы кыйкырып жиберди да оозун чоң ачып эстеп койду. Эмне үчүн? Деди Үмүт таң кала. Бул жерде эмес, анан азырда эмес. Тажрыйба айткан сүймөнчүлүк жери жөнүндө унуттуңбу? Биз ошол жердебизби? Туура айтасың. Эскерткениң рас болбодубу? Кел, бир нерсе жөнүндө сүйлөшөбүз. Убакыт да тез өтөт. Уктабайбыз дагы. Ана машаякчы достан эмне үчүн зыяратчы болуп калганын айтып берүүсүн суранды. Үмүт баштан өткөргөн окуяларын төкпөй чачпай айтып берди. Жарманке болгон шаарда сураган элге баары жакшы демиш болгону менен анын жашоосу начар эле. Ал жашоом өзгөрөт деген үмүттө өзүн жакшы алып жүрчү, жакшы иштери жасаганга аракет кылчу, бирок эч нерсе өзгөрчү эмес. Бир жолу ал жакшы кабарчыга жолугат. Ал ага жакшылап көңүл коюп окуп чык деп бир китеп берген эле. Ал окуган нерсесин түшүнгөнгө канчалык аракет кылса да караманча түшүнчү эмес. Күндөрдүн биринде ага Иса өзү келет. Үмүт аны көргөн жок, бирок ошол Иса болчу деп ойлойт. Машаякчы досу экөө алардын шаарына келишкенде, алардан үлгү алып, ал да асман шаарына барууну чечти. Башкаруучу жөнүндө аңгемелешип отуруп, алар бир кыйла жолду басып өтүштү. Кээде аларга башка зыяратчылар да жолугуп калып жатты. Алар токтоп, маектешип, кайра жол улап жатышты. Акыры алар сүймөнчүлүк жерин басып өтүшүп, ушунчалык таң калыштуу кооз жерге келишти.